ушул тандыр эттерди бекер жеп кетиңиздер туугандар, бекер, бек-бекер. Банкет өткөрөм десеңиздер, акция кылып беребиз. Жыты өзүнчө буркурайт го. Тандыр эт, козу грилди сагынгандарга жөнөтүп койгула ушул видеону. Амансыздарбы? Ассаламу алейкум, урматтуу замандаштар. Ушул видеону болушунча таратып койгула. Видеонун башында айтылгандай эле, насип кылса мына тандыр этин келип бекер жеп кетсеңиздер болот. Өзгөчө мына козу грилдерди сурагандар аябай көп болот. Мына сезон башталды дейм. Жора жолдошу менен отуруп жейлик деди келе дегендер мына ушул жерден коркпостон айтабыз. Порциондой мына тандыр эттер дагы чыкты да мына. Келип жегиле туугандар. Өтө мощный экен. Жыты бөлөк болду да. Арча жыттан тим эле жанагы отто бышырып спирал эмес, духовкада эле эмес экен, жакшы экен да. Метрого дагы жакын экен. Метродон болжолдо бир 4 мүнөт жол. Аны видеонун агына көргөзөм. Сиздер жора жолдош менен бөлүшкүлө. Мына отуруш кылат элем, сөкө салат элем, бир арзаныраак, чаканыраак бир Куран окутуп өткөрөт элем, чөнтөгүм жука дегендерге дагы жөнөтүп койгула. Кудай кааласа, Куран окутууларды дагы кылганга болот. Банкеттик залдар дагы бар. И арзандатуу дагы кылып берет экен да. Метрого жакын, мына көрүп атабыз. Баракат 95 чайхана кафе деп турат. Ошол толук обзор кылып берек, жүрүңүздөр. Мына бисмилла деп киргенде ичи чындыгында уюттуу чайхана экендиги көрүнүп турат, билинип турат. Эки мынакей бапес деп караган гүлдөрүнөн эле бир байкасаң болот да, көрүп атасыздарбы? Гүлдөргө бир маани бериңиздер. Сыртты көрүп чай ичем дегенге ушул жерлерди сунуштап кетмекчибиз. Анан мындай түшкөнгө дагы болот экен, анан мүмкүнчүлүгү чектелген мекендештердин дагы жагын карап тур да, ушул коляска менен деле жанагы келип түшкөнгө болот экен мындай айткандачы. Картиналарды көрүп атасыздар. Бул жагы өзүнчө Бухара, бул жагы бир Самарканд. Эжеке, кандайсыз? Иштериңиз жакшыбы? Жакшы. Иштеп атасызбы? Кудайга шүгүр, иштеп атабыз. Эжекебиз буйруса кызматты кылалык дейт. Бул жерде иштеп баштаганына 2 жыл болуп калды. 2 жыл болду. 2 жыл болду. Ушул сиздерди баягы негизи эже видеого чейин сүйлөшүп калдык. Өзүң тарта бер деле коюң эже, бир сүйлөп берейин. Биздикилер мына эжекелерге поддержка жакшы беришет деп жана кылдым. Бул жерде негизи иштеп баштаганына 2 жыл болуп калыптыр. Анан жергиликтүү ушул жердегилердин көбүсү жакшы иштешет экенсиздер, а? Биздин мекендештер жок. Көрүнбөйт. Көрүнбөйт. Ошого сени реклама кылып, кичине жакындан тааныштырайлы деп сени чакырды. Коз грилди кошуп жакшыпсыңар эже. Жакшы. Тандыр менен болгону баары бир мындай бөлөк да. Жыты өзүнчө тим эле буркурап, мени же деп эле турат го эже. Доставка кылып бересиңер мына Москва ичи. Ооба, доставка кылып беребиз. Ооба. Биздин тамактарыбыз, доставкалар бар. Не тамактар бар эми бул жерде? Бул жерде козу гриль, эмне ошо козу гриль жаңы ачып атабыз. Манты, куурдак, аш, заказной аштар. Аштарыбыз 2800 рубльдан. Аябай даамдуу, профессиональный поварлар. Стажы жогору деген? Стажы жогору. Тамактарыбыздын баардыгы эле өзгөчө даамдуу. Келип даамсыз кетсеңиздер болот. Иштөө убактыбыз кандай эже ошондо? Иштөө убактыбыз эртең мененки 10дон кээде 9да ачылат экенсиздер, а? 9дан канчага чейин? 9дан 12ге чейин. 12 чейин. Аябай жакшы экен. Аш чейин дегендерге аябай жакшы мүмкүнчүлүктөр бар дегенде, а? Тапчандарыбыз бар бул жерде. Аш тойлорду, сөкө салуу, кыз узатуу, Куран окутуу, ушу аш тойлорду өткүзсөңүздөр болот бул жерде. Примерно эже бул жагына мындай бөлүп берсеңиздер дагы бир канча адам батат бул жака? Бул жектерге 40-50 адамдардан батышы мүмкүн. Аябай жакшы экен. Эже мен өзүм бир катар жанагы маалымат бере берейин. Менюну мен видеого чейин көрдүм. Баалары орто, кадимки Катардагы чайхананын эле баалары. Анан өзгөчө мына куртап деген дагы өзгөчө тамактарды көрдүм ичинен. Пахлаваларды коюпсуңар эже. Кыргызстандын суулары бар бул жерде. Ысык нандар бар. Бардыгы тамактарыбыздын бардыгы бар. Азыр мен бир катар тааныштыра берейин анда. Келгенде ушундай мындай тапсаңыз, пахлавалар бар бул жагы, чакан бар дегендей, кеден издеген көргөн нерсең ушул жерден алганга болот. Анан ички аураандагы ашкананын ички тарабынан ушул жактан көргөнгө болот. Тазалык башкасынча. Мына буйруса азыр козу гриль дагы азыркы заказ уже адашасын көрүп атасыңар, украшенияны көрүп атасыңар, өзүнчө бөлөк. Өтө башкача экен, а? Жакшы, азыр кененирээк дагы ушул маалыматын бере кетебиз. Бул жакта суулар өзүңүз көрүп аткандай, газ менен суулар дагы бар, султан чайы, бардык ызычуулары бар. Анан бул жагы ушундай туугандар көрүп атабыз, а? Наркы четинде уборный, телезорлор турат, мындай
мындай чайхана чындыгында аурасы жакшы экен. Бул жака экинчи кабатты карап чыгып кетебиз. Көрүп атабыз мына камчыларды карагыла. Жанагы Манас атабыздын жанагы картинкалар деп коебузбу, эмне деп коебуз, ушундай сүрөттөрдө тарыхый сүрөттөр, камчы, пычак, полный бар экен. Кызыл килемдин үстүнө чыгат экенсиңер дегендей да. Мага жакты, мындай чындап эле жакты. Бул жакта эки кабина бар экен. Болжолду бир 12-13 адам кенен отуруп, аш жеп, ушул сүйлөшүп, отуруштарды отурганга болот. Кенен анан көрдүңөр да, өзгөчө. Ушундай кабиналар ушундай экен. Анан сразу чакыра конгон коңгуроочолору бар экен. Ушундай бул жакка деле бир 3-4 адам отура турганда мындай өтүп алсаңыз 3-4 же бир 5-6 адамга чейин отурганга болот экен. Мына коңгуролору эжесин уже келет. Ушундай. Бул жакта мындай кабинадан экөө бар экен да отура турган жери. Колонкалар бар экен. Өрүп чыгып бир сүйлөйм дегендергечи. Бул жакта деле ошондой эле кабина. Мына көрүп атканыңардай. Кенен аш-башты кенен отуруп заказной тамактарды жегенге болот. Буйруса мына эжекебиз бир дам татып өзүң акырга чейин реклама кылып коеюн деп калды. Көрүп атасыздар, мындай жакшы кылып, украшениялар кылып даярдап коюптур да. Бул козу грили туугандар, козу гриль. Бул 1 килограмм чыгардыңыздарбы? 1 килограмм чыгат. Баасы канча болот эже ошондо бул? 1800 рубль. 1800 рубль ушул турушу. Жарым килограммдагы чыгарып беребиз. Чыгарып бересиздер. Эки досу менен келип мына жегенге болот экен, мына 3 адамга деле жетет го дейм могучу. Ооба, болот. Шорпосу менен. Шорпосу менен. Шорпосу менен. Эгер селый койдун өзүн алам десеңиздер, шорпосу менен обязательно шорпосу болот. Сөзсүз. А эгер порцой жей турган болсоңуздар, успеть этип калсаңар, свежий шорпого. Анда болот. Успеть этпей калса муздап калат, башка болот дегендей айтасыз да. Аябай жакшы экен. Анда бир мен жеп көрөйүн эжеке, уруксат берсеңиз. Бисмиллахиррахманиррахим. Бул бирок тандырда мындай көмүргө бышкан козунун эти, мындай койдун эти, бирок мындай жыты бөлөк болот экен. Тандыр менен тенде бышкандын айырмасы ат менен төдөй болот. Духовкадачы. Духовкада ат менен төдөй болот. Өзүң деле көрдүң азыр тандырдан жаңы свежий чыгарган. Арча жыттанып атат да же? Арча кошуп, ыш жыттанат, ыш. Линия окшойт да деп коем. Бисмилlah. Кадимки Кыргызстанда жегендей болуп жей бересиң. Ичиң ачышып калганда келип же. Жесең нан менен. Досторуңар менен, туугандарыңар менен келип жесеңиздер болот. Биз сиздерди күтөбүз. Ар дайым ушул Баракат 95 чайханасы ар дайым ачык. Ошол мүмкүнчүлүктөн пайдаланып силерге ушу туулган күндөрдү, чорный кассаларды келип койдун этинен жеп, таам сызып, Кыргызстанга баргандай болуп тең, Кыргызстанга баргандай болуп. Жакшы. Негизи бир 10-дой, 15-дей, 12-13-дей бир эжелер отурасыңар. Заказ берсеңиздер, буну жейсиздер, калган үйгө, неберелерге, үйдөгүлөр осуген алып кетесиздер. Жакшы. Даамы чындыгында башкача экен эже. Өтө бөлөк. Шорпозу андан да даамдуу, чокко бышкан. Келип жеп туруңуздар. Анан жанагы оюндун бир шарттары өтө аягында айтып атканым үчүн кечирим сураймын. Кызытайлык дедик туугандар. Ушул видеону колдон келишинче контакттар менен бөлүшөсүздөр буйруса. Кийин көп тараткандардын арасынан 3 адамга мына 1 килограммдан 3 килограмм 3 жамаатка берилмекчи. Эти эле бекер болот. Келип суу чай нампаны алып өздөрү чагышат, келип жеп кетесиздер. Скриншот жана кыласыздар дагы канча адамга жөнөткөзсүздөр. Мына көргөзгөн, мына азыр көргөзгөн номерге жөнөтөсүздөр да, мынча адамга тараттым деп коесуздар. Буйруса узагы менен 1 жумада отчет чыгат да, мен аны Instagramдан сторисиме белгилеп коем. Уткандарды чыгарамайга демекчи да. Жакшы экен. Жакынкы метролорго доставкаларды уюштуруп беребиз, апарып беребиз дейт. Анан алысыраак жактагылар көргөн болсо дейт, аны өздөрү алып кетсе болот дейт. Жакшы, бирок жакшы кылыпсыздар. Мына тандыр эт чындыгында биздин мекендештер керек эле. Сурагандар көп эле. Козу грилдагы тандырда бышкан аябай жакшы экен. Ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Келип кышында жеп туруңуздар мекендештер. Мына поддержка кылып коелук. Мына бир туугандарыбыз ачып иштетип баштаптыр. Өзүнүн мекендештер билсин деп мына бизди жардамга чакырыптыр. Чындап эт сүйгөн эл экенбиз же. Бул көбүн эле бир жанагы болуп атат. Номерларга жаза бергиле. Зарян чалып айтып коесуздар. Көрүшкөнчө анда туугандар, аманчылык боло берсин. Метродон бери жолду көргөзүп коеюн. Метродон болгондо 3 мүнөттүк жол. Шоссе Антизасовдун 1-выхты 8-линия билебиз, а? Мына көл бары чыккан эле. Мына ушундай эле граффит деп көрүнүп турат. Жакындатып коюң эле.
ошо графит зданиянын наркы бурчунда болуп калат да туугандар, наркы бурчунда болуп калат. Парковка ошол графиттин арка жактары болуп калат. Түз эле ушундайдан басып кете бересиздер туугандар. Кааласаңыздар наркы бети менен барсаңыздар болот. Бизден алыспай тургула туугандар, жүрүңүздөр. Айтылуу жана көргөзгөн жерге мына келдик. Баракат 95 кафе чайхана. Мына. Ал жака ушул пешеходдон өткөнгө болот туугандар, келип чай пай ичип тура бериңиздер ар дайым. Парковкаларды дагы бир катар айтып койсом, ушул бул жерлерге койгонго болот. Анан мынанын зданиянын арты тарабына койсоңуздар болот. Ал жака мына светофордон өткөндөн кийин кирет экенсиздер да. Анын нарагы дальше бекер парковкалар. Ишиңиздерге ийгилик. Ушул видеону Коз гриль, тандыр эт сагынып, жакшы жеген бир туугандарга бөлүшүп коюңуздар, келип жеңиздер, оюндарына уюшуп катышыңыздар, буюрса жеңүүчүлөрдү аныктайлык. Жакшы күндөр боло берсин. Ассаламу алейкум.